Жашың канчада? 18. 18 жаштасың. Так, сен бизге эмне болуп келдиң? Бөйрөгүм ооруп ошол мачада белок кетпей аткан. Сен канча жылдан бери кыйналып жүрөсүң? Бөйрөктөн белок чыгып канча жылдан бери кыйналып жүрөсүң? 4 жылдан бери. 4 жылдан бери сенин бөйрөгүңө белок чыгып, бел түшүң ооруйбу? Ошо акыркы күндөр ооруп баштады. Бел түшүң ооруду. Бат зара кыласыңбы? Суу көп ичкендиктен деп ойлочумун. Сийдиктин түсү кандай болот? Акыркы күндөр ошо эме болуп, күрөң болуп, кызыл болуп, мутный, красный, мындай киргилтил, анан кызгынтыл болуп, коричневый деп атасың, күрөң цвет. Сен ушул бөйрөккө 4 жылга ооруганга чейин да башка эмне менен оорудуң эле? Биринчи ошо геморрагический васкулиттор менен ооруган. Геморрагический васкулит деп мына элдерге түшүнүк болуш керек да. Геморрагический васкулит болгондо эмне чыкты, денеге эмне чыкты? Бутума ошо сыт чыккан болчу. Сыт чыгып ошо суставдарымда слабость болуп, суставдарым ооруп, вялость болуп жүргөн. Анан сен бардың, ошо анализ тапшы дегенде ошол жактан билип калдың. Жок. Биринчи барып тапшырганда мачанын анализи да жакшы эле чыккан болчу. Болгону ошол эме кандарым деле билбейм жакшы болчу, бирок жаткызган да мени. Жаткызып анан геморрагический васкулитке уже жатып чыгып атканда анализ тапшырганда ошондо белок чыккан. Белок чыкты да, силер ошондон эле мага апаң айтты, ошо белокко эле чочулап, белок боюнча ар жакка бардыңар, Кайсы жакка барып келди сени? Индияга бардым. Индияда эмне кылышты? Индияда бияктагы берген дарыларды берди, гормон жана эле гормон. Так, урматтуу мекендештер, ушул жерден дагы бир айтып кетейин. Биз дарысы жок дарылайбыз. Албетте, мен тамашалап айткам, Японияга барсаң деле дары берген врачтар дары бере берет. Демек, Индияга деле акча кетиришип барып келдиңер, ошол эле гормондорду берди. Бул жакта деле ошол эле гормондорду берди. Сен 4 жылдан бери гормон ичип келип атасың, 2 жыл. 2 жылдан бери гормон ичип келип атасың. Өзгөрүү болдубу? Белок азайдыбы? Жок, тескерисинче. Белок азайган жок, кайра көбөйүп атат. Бизге келгенде, мына сен бүгүн бизде 10 күн бизден процедура алдың. Биз натуралдык ыкмалар менен сени дарылаганга аракет кылдык. 10 күндүн ичинде сен сийдиктин өңү кандай болду? Ошо сийдигим тунарып эме болуп калды, сары болуп калды кайра. 2 жылдан бери, 3 жылдан бери тунарган сийдик болду беле сенде? Болгон, бирок кээде эме болуп калчу да, кайра мутный болуп. Кайра Ооруп калганда. Көбүрөөк мутный болуп калчу беле? Көп убакытта. Мындай орточо эле эме болчу, бирок кээде ооруп калып, кыйналып калганда эме болуп калчу. Көбүрөөк мутный болуп калчу. Эми ушул сийдиктин, заранын мутныйынан тышкары организмде дагы эмне кыйначу сени? Бел түшүң ооруйт беле, бутуң ооруйт беле, эмне кыйнайт эле сени? Ашказаным ооручу. Ашказаның ооручу. Проблема көп болчу. Ашказаның ооручу. Тамак жакшы сиңдире албачумунбу? Газдар эме болчу да ошо. Газ көбүрөөк отрыжка болчу белең, отрыжка. Так, андан тышкары дагы эмне болчу? Башым ооруйт. Башың ооручу. Чарчайт белең? Ооба. Денеңе, бетиңе угрилерге окшогон бүдүр-сүдүрлөр чыгат беле? Ооба. Көп. Кайсы жерде именно чыгат эле? Печенеге. Печенеге. Значит, печенедеги угрилер булар, урматтуу мекендештер, жон чеги менен ички чегинин точкалары болуп саналат. Бүгүнкү күнгө эми мына чыгып кетип аткандагы сиз абалыңызды айтып коюңуз, чтобы элдер түшүнсүн. Аябай жеңилдеп калдым. Биринчиден ашказанымда аябай жеңилдеп болуп калды. Үйдө ошо чаржист болуп эле жүрчүмүн негизи. Энергиям көбөйүп, мачам эме болуп калды. Тунар. Башым оорубайт. Башың оорубай калды. Так, ичиң катчу беле мурун? Жок. Катпачу эле. Хорошо. Бир күндө мурун канча жолу зара кылчу элең? 3 жолу, 2 жолу? 7-8 жолу. Азыркы күндө? Азыркы күндөр уже канча? Ошондой эле 6-7 жолу. Ошондой эле тез бат-бат эле барып атасың, бирок сийдиктин түсү өзгөрдү деп атасың, Эми урматтуу мекендештер, мына эми бүгүн бизден кетип атат. Мен дагы ошо эмнелерди карманыш керек айтып атам. Эми сен бир күндө 2 же 3 жолу эле зара кыла турган абалга жетишибиз керек. Ал үчүн висцерал массажды токтотпош керек.
лимфа массажды токтотпош керек, диетаны бузбайсың, су ичкенди бузбайсың, сууга не болмок экенди перексин кошуп ичип турасың. Хорошо? Көп нервничать азыр окуудасыңбы же эмнедесиң? Жумуштасың? Окудасың. Значит, окуда дагы спокойный болуп, экзамен болобу, башка болобу, көп кыжылат болбостон, эң биринчи нервти тынч коесуң, диетаны бузбайсың, суу ичкенди бузбайсың, 5 күнү бузбайсың. Анан мен чөптөрдү айттым, ошо чөптөрдү ичип турасың, Дагы биз сени мындан да жакшы болуп, 3 айдан кийин жолукканда мындан да сонун болгонуңду каалайбыз. Рахмат, буйрса.